Assalamu alaikum. Кыргыз Республикасынын бийлигинин ээси эл деп айтылат. Конституциябызда дагы ошондой көрсөтүлгөн. Бүгүн ошол 7 депутат жөнүндө аябай сын пикирлер айтылып атат, бирок алар 7 адам эмес, ошону биз билишибиз керек. Анткени Султанбекова Чолпон Алыевна, Ишеним партиясы 2328 добуш. Примов Улан Бердибаевич, бир мандаттуу Алай округу, Карагулжа, Алай, Чоң Алай аймактары 21928 добуш. Бакасов Улан Болотбекович, бир мандаттуу Нарын округу, 19975 добуш. Талайбек кызы Жылдыз, Ишеним партиясы 7804 добуш. Атажанов Рысбек Исламович, бир мандаттуу Кадамжай округу, 6047 добуш. Темирбаева Миргүл Омурзаковна, Ишеним партиясы 2689 добуш. Лурова Лейла Хияновна, Ынтымак партиясы 2610 добуш. Жалпысынан 7 депутат 63381 добуш алган экен. Ушул 63381 добуш аталган маселени, тактап айтканда кемпир абад боюнча добуш берүүдө ушулардын баарынын добушу бар деп эсептейбиз. Буларга ыйгарым укугун берип, бийлик бердиле, мына чек араны тандоодо, чек араны аныктоодо ушундай чечим кабыл алып атат. Бул деген бийликти эл кандай жүргүзөт, кайсы колдор менен жүргүзөт, ушундай болот. Биз силер эл таш жесе таш жейбиз, аш жесе аш жейбиз, силердин араңарда.